Саламатсыңарбы? Мен Ош шаарынын тургуну Турганбаева Мээрим Акуновна. Биз былтыр 2019 жылы ушул Ош Тревел компаниясына барыбыз акча алыс жака ишке барабыз деп көп адамдар акча берип ушул убакка чейин биз ушул адамды таппай жүрөбүз. Биздеп кайрылганыбыз основной ушул Камчыбек Ташиев кем, Талат Мамытовго, Садыр Жапаровго кайрылып атабыз. Биздин көйгөйүздү бере турган, чечип бере турган адамдар ушулар деп ишенебиз. Азыр биз ушул адамдарды мына азыр сотторго, прокуратураларга биз даже тергөөчү бар жогуна жаздык, бир дагы жооп чыкпады. Бизди кайтарып гана артка чегинтип койду. Бишкекке чейин бардык, Бишкектин Свердловский роудусуна бардык, генеральный прокуратурага таштадык. Бирок алар дагы бизге жооп бербей койду. Эмне дейбиз, биз мына жерде астыбыз кредит алгандарыбыз бар, процентке алып төлөгөндөрүбүз барбыз, балдар. Ошон үчүн биз ыйлап ушунча адам, дагы бизден да көп адамдар бар. Биз билгенден бул Позитив Тревел деп бир тууган балдар, эже aka-ukалар. Бирөөсү генеральный директормун деп чыккан сиңдиси. Мына кыз, мына мен генеральный директормун деген кыз. Мен директормун, мен ушунун бар жогун меселелер менен башка жактарга келишим түзүп жөнөтөм деген ушул жаш кыз жөнөт алган бизден. Кайтара ушунун бир тууган акасы ошол бизди ишке жайгаштырам деп, ага 2 менеджер кошо бар. Барыбызды келтирип, үмүттөндүрүп, барасыздар эже, мынанча төлөй калыңыздар. Ошо төлөсөңүздөр 90 күндө эме келет, ишке чакыруу келет, биз сиздерди 90 күндө жөнөтөбүз дейт. Анын ортосунда бизди Казакстанга да жөнөттү. Канча-мынчалар Казакстанга барып келди, жок жерден болбогон эле нерселерге жөнөтүп. Биз ошон үчүн сиздерден суранышыбыз мына урматтуу Камчыбек Ташиев, Талат Мамытов, Садыр Жапаров биздин ушу көйгөйүбүздү мыйсам дегенде кандай болсо дагы чечип бериңиздерди абдан суранабыз. Ушундай акыбалга келип калдык. Биздин сөзүбүздө уга турган адам бар бекен, чоңдор барбы деген үмүттөбүз балдар. Бул Позитив Тревел деп компаниясын телевизордо жарыя аркылуу көрүп, мен дагы Ош шаарынын тургуну болом, Төлөкөн айылынан 2020 жылдын февралында ушул жарыяны көрүп, мен дагы өзүм ушул сүйлөшүп телефон аркылуу. Анан келиңиз дегенден келип, келсем ушул ген директор экен ушул фирманын. Ушул өзү кабыл алып, аке Европанын айткан ушул түзүм келишим боюнча жайгаштырып жумуштарга иштерген. Айлыгыбыз 3200 евро болот дегенден мен айттым, туруктуу болобу же кандай десем, баары жакшынакай бүтөт, баары жакшы болот деп ишенимге киргизип, кредит алып, акча берип, мына азыр бүгүнгө чейин бул жигит качып, бир тууган карындашы генеральный директор экен. Ушул кыз мен дагы ушул олтургандардын катарындамын. Урматтуу Садыр Жапарович жана Камчыбек Ташиевич, Канат Мамытов, биз сиздерге кайрылабыз айланайын. Бир жардам кылыңыздар, көйгөйүбүздү чечип бериңиздер. Эми көптөн көп үмүтүбүз сиздерде. Бизди мына кайрылып аткан ГОУД, прокуратура Ош шаарынын чече алышпай койду. Акыры Бишкекке бардык. Бишкекте Свердловский роудуга кайрылдык. Ал жерлерде да чече албай атат. Жогорудан үстөмдүк кылып атты прокуратура, ген прокуратура деп. Генеральный прокуратурадан үстөмдүк кылып атты. Аябай көп адамдар алданды. Жардам кылууңуздарды суранабыз. Бала чака небере дегендерге дагы кыйын болуп калды. Чечип бериңиздерди тез арада суранып кетем. Оғыздар, урматтуу кыргыз элем, ушунда журналисттер, биз жогоруда жакшы агалар эне айтып кетти. Чын-чынына келгенде биз айла жоктон келип отурабыз. Биз чоң ишеничтебиз. Ушул азыркы учурда жаңы бийликти алып келген мына биз жаштар ушул жаңы бийликке келип, эл бийлиги болот деген жакшы бир терең ишеничтебиз. Бирок ошол жерде дагы күч структуралары азыр толук кандуу өзгөрүлө элек экен. Садыр Жапаров өзү айтып кеткенде, Кудай буйрса жакын арада бул күч структурадан чыныгы элдик кызматка келүүчү адамдар келет деген бир ишеничтебиз. Ошондой эле эмне дейбиз, ушул жерге биз ыйлактап келип отурабыз. Анткени бул жердечи өтө чоң сума жатат. Бул жерде бир 10 миң, 20 миң доллар эмес. Ар бирибиз ошол учурда 2000ден 3200 евродон бергенбиз. Сомго которуп айтканыбызда азыр 125 миң алды, 280 миң сомдон бергенбиз. Биз бул акчаларды оңойчулук менен тапкан жокпуз. Анын үстүнө бул жерде жогоруда айтып кетти. Көпчүлүк адамдар карызга алды процентке. Мен өзүм жеке өзүм өкмөттүн ишинде иштейм, бирок өкмөттүн ишинде иштегеним менен бул 250 миң сом акчамды таба албайм мен эч качан айлык менен. Айлыгым менен болгон семьямды зорго багам.
Ошондуктан мен өзүмдүн үйүмдү күрөөгө коюп, кредит алып, кредит менен ошол эми 250 миңди бул акчага бергенбиз. Ушул Positive Travel. Биз жон гана бул акчабызды алып барып берген жокпуз. Биз деле ойлондук, терең ойлондук, сураштырдык. Анан дагы баргандан кийин мына биздин колубузда турат. Квитанциясы ошол Positive Travel туристик агентствонун печати. Бул контракт менен договордун ичинде бардык нерсе жазылган, камтылган. 90 күн ичинде алар өздөрүнүн жумушун аткарып беребиз деген. Эгерде 90 күн ичинде өзүбүздүн жумушубузду аткарып бере албасак, виза ала албасаңар, биз силерге толук кандуу болгон акчаны кайтарып беребиз деп бул жерде айтылган жана кол коюлган. 90 күн эмес, мына алды 2 жыл болуп турат. Мен тапшырганыма 1 жыл болду. Биз бул туристик агентство боюнча тактадык. Булар эч кандай Д визасы деп коет, Д категорияда виза. Бул трудоустройство боюнча виза. Алар эч кандай Д категориясына трудоустройство боюнча виза ачышпайт экен. Алар болгону туристтерге гана виза ачып беришет экен. А биз анысыны тактап биле албадык. Анткени биз кантседагы карапайым элбиз. Биз алардын сөзүнө ишендик, алар ишендирип ушундай бир башкача адамды гипноз кылып алат экен, чын-чынында келгендечи. Аны менен сүйлөшүп отурсаң, бардык нерселер, бардык шикарный мындай малина болуп кетет турган нерсе да. Биз эмне үчүн Европага барайлы? Европада биз деле бул жерден чыгап өзүбүздүн мекенибизди таштап кетип, барып ал жакта бирөөнүн үйүндө, бирөөнүн жеринде иштегибиз келбейт. Биз ошол жерге барсак, ушу үй бүлөбүзгө керектүү бир чоңураак сума тапсак деген бир жакшы ниеттерибиз болгон. Ошон үчүн биз силерге суранып кетебиз. Бул жерде жогоруда айтып кетти. Ош шаарындагы роду барып кайрылдык биз көбдө. Кайрылсак ал жерде заявление жазгандан кийин ачык эле айтышты, кайра жаап коюшту. Эч кандай караган жок, тергөөгө да алынган жок. Жөн эле жаап коюшту мындай эле. Андан кийин биз Бишкекте Свердловский родуга бардык. Ал жерде следствие отделге кирдик. Аларга бардык арыздарды жаздык, көрсөтмөнү бердик. Эмне кандай болсо баарын айтып бердик. Алар тергөө жүргүзүп баштайбыз деди, бирок ал жактан да жогорудан ошол күч структуралары, Ген прокуратура жана ушундай бир жогору жактан басымдар көрсөтүлүптүр, ошо бул ишти жапкыла, токтоткула, узарткыла деп. Ошон үчүн биз чоң сураныч, өтүнүш менен келип отурабыз. Биз азыр эч кандай айлабыз калбады. Биз ишенебиз азыркы жаңы бийлик, эл бийлиги элдин сөзүн угат, элдин үнүн угат деген бир жакшы ниеттер менен келип отурабыз. Ошо колдон келишинче биз аягына чыгабыз бул ишти. Анткени биз бул жерде мындайча айтканда 78-80 адам эмес бар. Мындайча айтканда 150-200 миңдик доллар чоң суммадагы акчага булар мошенничество менен бизди алдап кетти. Мисалы үчүн биз ошо ютубтан таап келип атпайбызбы. Биринтен бизге ошо договорлорун көрсөткөн эми. Биз чындыгында биздин карабаганыбыздын бир себеби биз эми анча-мынча ояк жакка барбаган үчүн жана лицензияларын карабаппыз. Эми бирок бизге бир лицензия деп көрсөтүлгөн, договор боюнча кагазын көрсөткөн. Мына эже биз барып атабыз. Мына ошондо мен жанында турганда бир баланы киргизди. Мына делиге барып атат, кетип атат, документи даяр, уже 2 күндө учат эже деди. Бирок биздин бергенибизден кийин эле уже карантин болуп калды, дейми? Бирок мага айтканда 90 күнүн ичинде сиздин балаңыз кетет деген. Мен бир эмес 2 балага төлөгөм. 2 баланы ушу кошунан баласы, кошуна кыйналып аткандан кошо төлөгөн болчумун. Бир кредит алып мына бала айткандай. Анан ушу кетет дегенден биз 90 күнүн ичинде деп договорубузда мен декабрда тапшырсам, февралдын этеги деген. Февралдын этегинде келсем, сиз иш күнүн чыгарыңыз дагы. Иш күн 5 күндөн гана эсептейсиз, 2 күнү чыгарганда сиздики июнга барат dedi. Анан карантин болуп калды. Карантинден кийин мен июнда келдим. Карантин болуп атат, мында болуп атат. Мен апам мынантип врач деди. Анда бир унчукпай келдим. Экинчи келдим. Экинчи келгенде дагы ошентип айткандан айттым, сен 90 күнүң 2-90 күн болуп кетти го. Бербейсиңби сен? Болсо кайтар биздики. Десек, ошо 90 күнүн ичинде мен эслемете турган болсом, 50% алып калам деди. Биз көчөдө калган акча жок да балам, баарыбыздын тергелибиз жашообуз ошол, баарыбыз кредит алдык дегендей. Анан мен кой мага толук кылып бересиң десем, онда эсептеп бер, мага августтун этеги деген. Августтун этегинде заявление жазмак болгонбуз. Буларды кайда сентябрдын 10-уна жазасыңар деген. 10-да кайтарабыз акчаңарды. 10-да уже Positive Travel'де түнү менен булар офисте тазалап кетип калган. Биз 11 күн саар билип калдык бизге билебиз. Крышойт эткен адамдар бар. Муну тем более жолдошуда, милицияда иштейт деп биз көптөн бери угуп жүрөбүз. Күч структурасын анча-мынча биздин тааныштар да айтты, что булардын крышасы күчтүү. Күйөөсүнүн өзүнүн жанында крышойт эткен адамдары бар. Значит, бул башкаларга дагы күч структурасынын адамдарга акча берген дагы булар өзүнчө бир мошенничество боюнча уюштурулган бир кылмыштуулук кругу бар да, өздөрүнүнчө. Ошон үчүн дагы биз жазган, Ровдуга жазган, Ген прокуратурага жазган, городской прокуратурага жазгандарды булар ордуна сразу басып коюлду. Мошенничество боюнча булардын өтө чоң сценарий кеткен. Башка кеткенде анча-мынчасына бираздан акчаларын кайтарып беришти. Адамдарды ишендириш үчүн. Мына биз кайтарып берип атабыз, действительно, биз аткара албай калдык өзүбүз кызматыбызды. Вот кайтарып берип атабыз деп биз ишендирген.
ар кимге ар кандай ошондо кышпайчы ар кимге ар кандай мамлекет иштейт экен да буларчы. Мисалы үчүн мага Германияга бирөөсүнө Нидерланд, бирөөсүнө да Польша, ар кандай мамлекетте. Эстония, Польша, Литва деп ар кайсы мамлекет. Ал еще суммасы да ар кандай сумма. Кээрлерде $2000. Мисалы үчүн мен $3570 төлөгөм да. Жок, доллар. Кээрлерден $2000, $6000 чейин алгандар бар болот. Биз негизи көпчүлүкпүз бул жердечи 100 адамдан ашык просто келгенибиз ушунча болду да.